Саламатсыздарбы жалпы жамаат, кайрадан биздин каналга кош келипсиздер. Сиздер менен кайрадан Ырысалды ынтымак каналыбыз. Бүгүнкү биздин чыгарылышта кыскача буга чейинки чыгарылган видеолордун астында комментарияларды бардыгын эмес болсо дагы толук көбүн окуп чыктык. Ал жерде суроолор болгон, кайрылуулар болгон, билдирүүлөр болгон. Алардын баары менен таанышып чыктык. Ошолорго колдон келишинче жооп берип, негизи бизге мындай кыл дегендерин дагы туура айткандар адамдардын сунушун бул жакка да алып чыккан аракет кылабыз. То есть бу жерде сунуштар дагы, суроолор дагы болуп кетет, еще кайрылуулар да болуп кетет. Биздин кыргыз жигиттерди, жаштарды азгырбагыла деген кайрылуулар аябай көп келип атат. Негатив жактан дагы туура түшүндүргөндөр да болуп атат. Негизинен мен дагы кайрылууга кошулам. Чын ала келгенде бул жумуш аябай жоопкерчиликти билген адамдын жумушу. То есть уна айдап жолдо жүргөндө ар бир өзүң эле эмес, то есть сен айлана чөйрөңдөгү адамдарга да жаман алакасы тийиши мүмкүн. Ошого жоопкерчиликти сезе билген адамдын жумушу деп айтсам жаңылбасам керек. Ошол азыр биз бүгүнкү күндө биз деле көрүп атабыз, андайлар аз эмес. Өзүнүн айдоочулук тажрыйбасы жок болсо дагы бөлөк туугандарымды же бөлөк адамдын айдоочулук тажрыйбасы бар адам менен адамдын айдоочулук күбөлүгү менен сервиске уланып алып иштеп жүргөндөр инилер көп, аз эмес, көп алар. Анан негизи эми бая ал адамдар аябай шустрый адамдар да, ошондой жолун таап ишке чыгып кетип аткандарчы. Алардын 99% эле аябай шустрый адамдар, то есть алар өзүнүн жоопкерчилигин билип, мындай коомдо статусун билип калган адамдар да. Анан ошол эле кайрылуу жасайт элем. Негизи данный момент иштеп жүргөндөр, мен өзүм WhatsApp группамдагы алардын деле көрүнүштөн күндө көрүп турам. Сменаны бузбагыла туугандар, убакытты уктагыла. То есть 12 саат иштесеңер болду, это край 12 саат болуш керек. 10 сааттан 12 саат максимум, это уже болбойт. Ушунчалык эле турмуш ошого түртүп атса 14 саатка чейин иштеңиздер, стабильно 7-8 саат уктаңыздар. Болбосо бүгүн көп иштейм деп эртеңки күнү чарчанып иштей албай каласыңар. Ошого стабильно эртең менен 7-те чыгып кечки 7-ге чейин же майли кечки 9-га чейин стабильно күндө график коюп иштеп убактылуу эс алсаңар, ошондо айына жыйынтык чыгат да. Анан бир күн көбүрөөк 10 000 иштей коем деп эртеси күнү чыгып 3 000 иштеген, то есть ошол эле көрүнүш болот. Просто өзүңөрдү жалкынтып аласыңар да. Ошого мен андай совет бербейт элем. Негизи бул жерде кыргызча билбесең орус эле сүйлөй бер да, түшүндүрө бер. Кыргызча эле сүйлөйм, мен кыргызча сүйлөй албагыдай Бишкектин мэри же жогорку кеңештин депутаты болсом бир жөн эле ошого айтып кетерим. Туугандар, коллегалар, кесиптештер, бул биринчиден өзүбүзгө эле эмес, жоопкерчилик. Сиздер бир кылмыш, мына кечээ акыркы футбол сезонунда Ильинкада, остановкада турган жүргүнчүлөрдү тебелеген биздин жердештен кийин такси индустрияда анча эле кыйын болуп калды да, анча эле тоскоолдуктар пайда болду. Ошондон кийин башталды таксиге рейдтер, путевой лист, водительский карточка деген ар кандай текшерүүлөр ошолдон кийин башталды да. То есть бул менен эмне деген келип турат. Бул бир эле өзүңөр эмес, бул деген нерсе жалпысына алакасын тийгизет да. Ошого жоопкерчиликти билиш керек, убактылуу эс алып, убактылуу иштеш керек. Анан доходдор тууралуу көптөр эле айтып атат, жалган депчи. Бүгүн кайсы күн? Понедельник, канчанчы? Бүгүн биринчи күн, 29 октябрь. 29 октябрь 18-жыл. Бүгүн, то есть бүгүн бизде азыр бул жерден чыгат чогулуш болду. Таксилердин чогулуп ар кандай көйгөйлөрдү көрүп, көйгөйлөрдү сүйлөшүп, анан алдын ала дагы ошого анча мынча көйгөйлөрдү алдын ала чечкен жолдордун ойлонуштуруп эме кылып сүйлөштүк. Андан кийин если доход жагынан особо одаренный адамдарга мен
эртеңден баштап бүгүн понедельник, бүгүн кечкеди, бүгүн бул жакта чогулуш менен болуп жетишпедим. Эртеңден баштап эртең менен чыгам, как положено кечке чейин бир жуманын жыйынтыгын күнү күндө Яндекстин канча пайыз алып атканын, канча бензин кетип атканын, канча чегип ичип атканын, канча тамактанып атканымды 6 күндү, бир аптаныкын чыгарып берген аракет кылам. Бул эми бая доход, пайда ушун чынбы деп калппы дегендерге ошол түз эле жооп болот го деп ойлойм. Анан кийин айдоочулук группага WhatsApp'та жазып аткан комментарийге номерлерди калтырып аткан убактылуу капа болбой туруңуздар. Жакында кошулат. Просто азыр биз жумуш менен болуп жетишпей турабыз. Жакында ал комментарийлардын көпчүлүгүнө жооп берип, номерлер калтырып группага кошулуп коюлга дегендер кошуп коебуз. Ошол дагы кандай дополнение бар сенде? Мен путтой лист жөнүндө айтып кетейин. Путтой лист жөнүндө азыр бул жактагы кыргыз таксисттер бардыгы эле билет, таксовет этип жүргөн адамдар. Путтой листти почти бир 90% ар бир адам өзү толтурат. Негизи закон боюнча бизде таксопарк бериш керек да. Эртең менен барганда биздин давлениябызды текшерип, өлчөп, алкоголду ичкенбизби, ичпегенбизби, канча саат уктадык, ошолорду баардыгын текшерип, анан медосмотрдон өткүзүп, машинаны техникалык кароодон өткөрүп, ишке даяр кылып анан бериш керек да. Азыр бул жерде таксисттер билет, Москвадагы такси иштеп жүргөн биздин жердештерибиз. Ар ким өзү путтой листин өзү толтурат. Бардачогун эми жашырганда эмне ар бир машинанын бардачогун ачса, кеминде 20-30 путтой лист турат. Эртең менен чыгабыз, толтурабыз. Биз канча саат иштедик, канча саат уктадык, алкоголдук ичимдик ичтикпи, же уйку кандыбы, уйку канбадыбы, машинанын бензини барбы, же тормозу иштейби, иштебейби, аны эч ким текшербейт. Ошон үчүн бул жакта водительдерге айтат элем, ар ким өзүң сак болгула, өзүңөргө көбүрөөк уктаганга аракет кылгыла. Мүмкүн болушунча стабильно 7 саат, 8 саат уктаганга аракет кыл. Анткени биздин жумушту билесиңер, өзүңөр физически чарчайбыз, денебиз чарчабаса дагы, мезибиз психически чарчап, көбүрөөк уйкуну требует этип калабыз да. Анан дагы биздин подписчиктер, көрөрмандарга чоң рахмат. Лайкты аябай басып, көптөр айтат, YouTube'дан акча табат, бул балдар блогер болгону кызыгып атат деп. Мен чын айтып кетем, кааласаңар факт менен да көргөзүп берем. YouTube'дан акча табыш жолун билбейбиз биз. Бул лайкты мага бир ошол блогер бала түшүндүрүп берген. Бул лайкты канча көп басылса, то есть ошончо көп адамдын телефонунда лентасына пайда болот, ошончо көп адам көрөт да, бул видео кызыктуу экен деп YouTube аны распространять этет. Ошого бул видеого деле лайктан басыңыздар, буну да көп адам көрүш керек, потому что азыр чын-чынына келгенде кайрылуулар аябай көп. Күндө 10 деген, 20 деген, даже жакшы мындай аябай 50 адам, бир күндө 50 адам жазгандар болуп атат. Ошо бардыгы эле айдоочулук тажрыйба жөнүндө. Анан кийин дагы еще айтып кетейин, бизден аренда машина сурагандар аябай көп болуп атат. Туугандар, биз жумуш берүүчү адамдар эмеспиз. Биз работодатель эмеспиз. Биз жөнөкөй эле сиздерге окшогон эле жарандарбыз. То есть биз өзүбүз эле иштей бербей, биздин туугандар иштесин деген ниетте эле тартылып аткан бул видеолор. Анан дагы бир нерсе, ошо аренда сурагандар боюнча биздин группада аренда берип же неме кылбайт. Биздин группада только бул жакта Москвада жүргөн кыргыздар бири-бирине жардам берип, ынтымакта баягы бирөөнүн машинасы бузулуп калат, бирөөнүн ар кандай ситуациялар болуп калат. Ошого биз ынтымакта бололу деген эле ниетте ачылган группа ал. Ынтымак деген өзүнүн аты эле айтып турат. Машина берилет, машина алынат же выкупка сатылат. Анан бул таксопаркка кошулгула деген неме эмес, группа эмес. Ынтымакка чакырган гана группа. Ынтымакта биргеликте бололу алыс жакта жүргөндө деген максатта ачылган группа. Ошо анда эмесе туугандар, азыр бул жерде кыскача бүгүнкү биздин жолугушуу боюнча кичине кыскача отрезок видеону калтырып кетебиз. Каналга катталыңыздар, лайктан басыңыздар. Жана эмесе көрүшкөнчө.